Анан кийин жөн эле камабастан ошо мен куруп аткан намазканамдын ичине өздөрү китеп ыргытышып келип анан ошол китептин негизинде кармап кетишти да. Кедей үй бүлөдөн келгенде мындай положенный нерселерин кылып коюп анан андан ашык кылбайт элек да. Эми взятка берсең срокторду жылдырабыз, ишиңди токтотобуз деген сыяктуучу. Кайсыл орган айтты? 3 орган: СМБ, 10 отдел, оперативниктер, МВД болуп калабы ошондо. Мени буга чейин намаз окуй элек да камасаңар өтө жакшы болмок депчи. Ал малда мен взяточник болчумун, жана башка күнөөлөрдү кылат элем депчи. Асанбаев Жолдош Азыбаевич. Качандан баштап намаз окуп калдыңыз? Качандан бери? 2008-жылдан бери ошо апабыз себепкер болгон намаз окуганга. Апабыз намаз оку деп намаз окуп калганбыз. Өзү профессияңыз эмне? Медик. Иштедиңизби, иштебедиңизби? 19 жыл иштедик. Мамлекеттик кызматта иштедик. Мамлекеттик кызматта 19 жыл иштедик. Өмүрүбүздү, жаштыгыбызды бердик мамлекетке. Анан сизди эмне себептен камап койду? Бизди ушундай доолорду койду, жок нерселерди. Иштебейсиңер, үй бүлөнү бакпайсыңар, анан кийин илгерки жашоо менен жашаш керек деген идеяңар бар экен. Современный техникаларды колдонбойсуңар. Деген ушул сыяктуу доолорду коюлду да. Анан узун кийеткесиңер деди. Анан кийимди да айтты, эмне үчүн узун кийинесиңер, эмне үчүн ушундай адамдардан бөлөкчө өзгөчө жүрөсүңөр деп. Кийим үчүн өзүнчө чыгарылган закон жок да негизи, менин билишимче. Анан бирок ошол кийимге асылышты да, кийимди. Бирок биздин ата-бабабыз ушундай узун кийинип келген да. Мисалы мен кайным намаз окуп калганда, кайненем ошо кайныме кемсел тигип берген да узунча. Сен балам намаз окуп калдың, эми бул узун кийим кийип алып туруп окугу намазды депчи. Намаз илгерки биздин улуу адамдарыбыз намаз окуйт эле, ошолор узун кийинип намаз окушчу. Анан жалпы эл деле узун кийинет эле баары. Кыска кийинген эч ким жок болчу. Аялдар деле узун кийинет эле, эркектер деле узун кийинет эле деп айта. Ошо кайненебиздин көзү тирүү азыр деле ошо киши айтып атат да. Ушинтип мурунку улуу кишилер узун кийинет эле. Анан ошо бирин-бири урушуп кетсе, каргаганда дагы ушул этеген көчүгүңдү жаппай калсын деп каргашчы дейт бирин-биричи. Анан сөздү деле абайлап сүйлөш керек экен. Ошол оозторуна чыккан сөз жашоого келди азыр. Аял эркектебей көчүктөрү жабылбай калды балам. Сен борек чапканды окуп намаз оку деп. Ошентип илгеркилердин дагы ошол узун кийинет экенине далил да болчу. Биздин ата-бабабыз узун кийинет эле, кыска кийинишпейт эле. Мисалы азыр эстеликтер бар да ар кайсы жерде. Ошол эстеликтерди деле Кыргызстанда эстеликтерди карасаңыздар деле эч бир кыска кийимчен эстелик жок. Бул ошол Европа жактан келген кыска кийим, ошол фигураны көрсөткөн кийим, сулуулукту сыртка чыгарган кийим. Бул ошол Европа жактан келди да, болбосо динде негизи эле биздин өзүбүздүн Кыргыздын ата-бабабыз да ошо сулуулукту жашырып ушундай кылышат эле да. Бузукулук таркатпаштын бир тосмосу болот бул кийимчи. Ошо кийим себептүү дагы бузукулук таркап кетет да, адам сулуулугун сыртка чыгарса. Ошондой доо менен, курдоо менен камашты да. Болбосо мен жумуштан колум бошобойт. Мисалы мен жумуштан 19 жыл иштедим. Анан операциядан гепатит жугусуп алгам. Гепатит жугусуп алып, боорум ооруп, анын артында боорум отказ берип калганда мен больничныйда 1 жыл жүрдүм. Ай калбай анан ошо менен жумуштан кой, өлсөм да үйдө тынчыраак өлөйүн, үйдө өлөйүнчү деп коллегалардын көзүнө көрүнбөй үйгө жумушту таштап кетип калгам. Бирок Аллах таала өлтүргөн жок, азыркы күндө жашап элатабыз. Бирок үйдө жатып алып, бекер жаткан жерим жок. Мага келген клиенттерим бар, адамдарды дагы деле үйдөн дарылайм, хиджама коём, дарылайм, балдарды сүннөткө отургузуп обрезание кылам. Мончо бизнес кылып ачып алганбыз. Мен дүкөндөрүм бар болчу. Бул жер мусор төккөн эле жер болчу, түз жер болчу. Анан мэрия менен сүйлөшүп алганбыз ушул жерди, кестирип алганбыз, мончо салабыз деп. Анан ушу башынан нөлдөн баштап өзүбүз салганбыз, печкасын да өзүбүз жасаганбыз. Анан азыр ошо башынан мончону салганда эле максат ушундай болчу. Колунда жок, кедей ушундай адамдарды, пенсионерлерди, элдин ылдыйкы низкий населенияны каптыш үчүн ошондой ниетте кылганбыз башынан эле. Арзан кылабыз депчи. Анан бүгүнкү күнү ушу Кыргызстан боюнча эң арзан мончо, бирок
бардык шарттары бар. 2 этаж, 2 кабат болуп курулган. Эркектер жагына 60 киши, аялдар жагына болсо 40 киши обслуживать этилет. Анан семейный, 7 семейный бар. Үстүндө фитобочкасы бар. Турецкий хамамы бар. Алдында болсо влажный лечебный пары бар. Бүт шарттары каралган. Азыркы заманбапка туура келет. Бирок арзан. Азыр ошо 100 сомдон жуунушат мындай адамдар. Пенсионерлер, ветерандар, участник афганской войны жана башка жеңилдиктер барлар, кички балдар, ушунун бардыгы ошо кимдин социалдык жактан жеңилдиги бар болсо ошолордун бардыгы 70 сомдон киришет. 50 сомдон 70 сомдон кирет эмесине жарашат. Болбосо мындай жалпыларга 100 сомдон. Бирок азыр мына азыркы учурда мончо андай баада мончо эч жерде жок. Ушундай сапатта жана ушундай жерде мындай мончолор, мындай ошо пары бар, фиточка, аркверкилер бар. Мындай арзан мончо жок да мындай. Биз атайын ушу арзан кылганбыз, ушу элди камтыш үчүн, элге жардам болуш үчүн. Пекарный цех бар болчу, алардын баары ушу намаз окугандан кийин ошол арак сатпаган себептен ошолордун баарын жаап салганбыз. Арак сатканга уруксат жок экенин билип, анан ошо дүкөндөрдү жаап салганбыз, арак сатпай эле коеюн деп. Мурда арак сатылчу беле? Ошо мурун намаз окуганга чейин арак сатат элем, взятка алат элем жумуштан. Ушундай жаман иштер болот эле. Анан ошо дин себептүү, ошо намаз окуган себептүү ошо оңолдук мындай адам катарына кошулуп калдык да. Анан арак сатпай калсаңыз, взятка албай калсаңыз, арам иштерди кылбай калсаңыз, анан өкмөт сизди камап койду. Ошо мен областтык соттон айттым, 3 сот отурат экен, 3 сотко тең айттым. Мени буга чейин намаз окуй элек да камасаңар өтө жакшы болмок депчи. Ал малда мен взяточник болчумун, жана башка күнөөлөрдү кылат элем депчи. Чөнтөктүн адамдардын чөнтөгүнө карап мамиле кылат элек да. Мисалы акчасы көбүрөөк болсо кошомат кылып, анан мен минтип дарылап жибердим, анан тинтип дарылап жибердим деп мындай взятканын да алыштын да бир жолдору бар да, мисалы косвенный вымогательство депчи. Анан ар жагынан айлантып, бер жагынан айлантып бар ошол өзүңө керектүү акчаны чыгарып алат элек да. Ушундай надандык иштер болчу дейм. Анан жашырган демне, азыр жашырганда деле ал нерсе азыр болуп деле жатпайбы. Кедей үй бүлөдөн келгенде мындай положенный нерселерин кылып коюп, андан ашык кылбайт элек да. Карабай коет мындай. Эми карачубуз, бирок мындай андан ашык кылчу эмеспиз да, мындай өтө аракет кылбай ушундайчы. Ушундай бир кемчиликтер болот эле да, намаз окуганга чейин. Кемчиликтер бар болчу, аны моюнга алабыз да. Анан кийин намаз окугандан кийин, взяточник болбой калгандан кийин, өкмөткө зыян жеткирбей калгандан кийин, өкмөттү угуп калгандан кийин послушный мындай бир послушный жана эң тынч гражданин болуп калгандан кийин камадыңар деп айттым. Анан кийин жөн эле камабастан ошо мен куруп аткан намазканамдын ичине өздөрү китеп ыргытышып келип, анан ошол китеп негизинде кармап кетишти да. Ошо мага сурокту 1,5 жыл берди, бирок жаңы отуруп сатканда 15 жылга соттойбуз тиги деп үйдөн сүйрөп алып барып туруп эле террорист кылып койду да, бир эле күндөчү. Бир эле күндө мен өтө таң калдым, кандай депчи. Бир эле күндө алып барып туруп эле, ровдого алып барып туруп, бүгүндөн баштап сен террористсиң депчи. Өтө таң калыштуу нерсе болду да, мен үчүнчү. Мурда соттолгон эмессиз беле? Жок, мурда соттолгон эмесмин. Ошол барсак айтпас деген жерге барып 1 жыл жүрүп, 1 жылдан ашык жүрүп кайра келдик. Кордукту көрүп келдик дегендейчи. Жөн жерденчи мындай бир күнөөң болуп, бир демке, бир туура эмес ишти кылып коюп, анан кийин камалып калсаң өзүң билесиң да, кайсы нерсе үчүн камалганыңды. Анан жөн эле сүйрөп алып барып туруп, сен террористсиң, сен экстремистсиң деп камап койсо, бул өтө мындай жүрөктү оорута турган нерсе да. Бирок мына мен кошуналарым бар, туугандарым бар, эл бар, баары эле көрүп турат. Сотко мына кошуналарым бар, чогулуп алып сотко барышты. Сотто ошо чуркап жүрүштү байкуштар. Мен жашоомду көрүп жүргөн адамдар көп, мен клиенттерим көп. Сокулукта мени тааныбаган адам жок, тааныбаган адамдар аз. Мен бир чети как бизнесмен катары таанышмын, бир чети врач катары таанышмын элгечи, таанымалмын да. Кошуналарыңыз сотко барып жакшы көрсөтмө берип аттыбы же сизге каршы көрсөтмө берип аттыбы? Ооба, кошуналар мага ошо жакшы, имамыбыз деле жакшы көрсөтмө берди, мечиттин имамы деле. Кошуналар дагы жакшы көрсөтмө, ошол кошуналардын баары характеристика жасап өздөрү чуркап барып беришти сотко. Ошол соттон окулду ошолордун кошуналардын айтып берген сөздөр. Сот кичине реакция кылдыбы ошолордун көрсөтмөсүнө? Жок, сот эч кандай реакция кылган жери жок, аны даже эсепке да алган жери жок.
Эгер ошолор сизди шыбап, сизди жамандаганда андай реакция көбүрөөк болду. Анда өтө жакшы болмок да, соттун чечим чыгарганначы. Анда мүмкүн 1,5 жыл эмес, эмгиче маш турмада отурмакмын. Сүйлөшпөйлүккү дегенге өттү. Мен айттым, мен силер менен сүйлөшө албайм. Камасаңар 15 жылыңарга камай бергиле, эмне кылайын? Бийлик силерде, менден эмне сурайсыңар? Камай турмасаң силер камайсыңар да. А бирок эми взятка берсең, срокторду жылдырабыз, ишиңди токтотобуз деген сыяктуучу. Кайсы орган айтты? 3 орган: СМБ, 10 отдел, оперативниктер, МВД болуп калабы ошондо. Просто эле эл билсин деген эле ниет. Эл билсин, эл эмне болуп жатат, ошону кабардар болгон жакшы да элде элечи. Мисалы, любойлар намаз окуган адам ойлонуп окусун, үйүнө китеп ыргытып, любой малда любой намаз окуган адамды сүйрөп алып барып камап коюш ыктымалы бар. Даже ачык эле мени жана санкцияга алып барганда ачык эле айтышты, эгерде бул узун сүннөтүңдү чече турган болсоң, жөнөкөй берки обычный адамдарды кийине турган болсоң, бүттү силердин ишиңер токтойт депчи. Анда мен таң калып калдым, эмне бизди кийим үчүн эле соттоп атабы депчи. Эми эл журтка кайрылат элем. Бул дин менен бул мамлекет оңолот. Дин менен тил сакталат, улут сакталат, мамлекет сакталат дин мененчи. Анан ошол биздин мисалы алдыңкы адамдарыбыз бар да, ошо президент, башка чоңдор бар. Алар деле мисалы эл шайлаган адамдар, түшүнүгү бар адамдар, ошолор деле ушул нерселерди ойлонсо дейм да. Мисалы мүмкүн мени көрүп, мени сүйлөп аткандарымды көрсө, мүмкүн ойлонсо да, эмне үчүн бир жөнөкөй эле бир элге, жалпы элге кызмат кылып аткан адамды алып барып эле террорист кылып койдук депчи. Бизде кандай органдар ушундай иштейби депчи. Камаганды ойлодум мен, камагандын ордуна мага орден бериш керек эле депчи. Канча элге кызматым өткөн, элиме кызматым өткөн, өкмөткө кызматым өткөн. Анан эгерде мисалы ушундай адамдарды ушинтип эле бир законду ылайыктуу алып барып эле камай берсе, бул кандай болуп калат? Ушуну өкмөт ойлонсо дейм да, президент ойлонсо, өкмөт ойлонсо, батыстаба кылбай, болгондой кылса. Мына бул сиз көрүп турган мечит, мына ушу турган мечит бул жерде жок болчу. Бул жер мен экинчи үйүмдүн участогу болчу. Анан ушул тегеректе жакын жерде мечит жок. Мен ушул тегеректе, ушул чөлкөмдө адамдар оңолсун деп, ушу өзүмдүн участогумун бир 5 сотуктей жерди ушу мечитке арнап, ушул жердин жергиликтүү элдери чуркап, өздөрү ушул жерге жерди беремде бериңиз беле деп жерди алышып, ушул жерге арабтарга мечит салдыртып алышты. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Каалоом ушул болчу, элдер тынччылыкка келип калса, арак ичилбей калса, уурулук токтосо, зомбулук токтосо, адилеттүүлүк, адамдардын ортосунда адилеттүүлүк, боорукерлик болсо деген ниет бар эле да. Ошол нерсе акырындык менен келди иншалла. Арка жагында бир аз детский площадка да бар. Кийин балдардын дагы качеле аркы беркелерин орнотуп чыккан, ага дагы уруксат бердим элдеп. Балдар ойносун. Азыр ал жерде мына бул жерден терезеден көрүнүп турат. Детский площадка да бар бул жерде менин участогумда.